Assalamu alaikum kırgız elim. Geçe günü öz moynubuzga alганбыз şu Баткен элинин күйүп кеткен үйлөрүн тургузуп берели, четинен колубуздан келген жардамыбызды көрсөтөлү, биригели, мынтыбакка келели жигиттер. Мына кече сөз бергенбиз, эртеңки күндөн баштап деп. Бүгүнкү күн келди. Мына бүгүнкү биринчи баштай турган үйүбүз ушул. Биздин бир тууган эжебиздин үйүнө келип, өзүнүн батабызды берип, бисмилла деп баштайлы ишти. Анықтан барыңыздарга рахмат. Болгон телефон контакттарын барын ушу видеонун алдына калтырабыз, реквизиттердин барын. Биригели жана ушул кыйын кырдаалдан биргеликте чыгалы, туугандар. Рахмат. Келиңиздер, батаңызды берип коюңуздар. Олмен. Мына эми бүгүн алыс жерден Бишкектен мына Ренат баш болуп өзүнүн кыргыз элинин жаштарын баштап келиптир. Ушул биздин Лейлек районуга жардамын берейли деп. Кудай калса мына бүгүн баштады, мына эжекенин үйүнөн ушул үйүнү тургузуп берейли деп. Шу үй жакшылык үйлөрдөн болсун, тынчылыгы болсун. Şu жигиттерге ден соолук каалайбыз. Өмүрү узун болсун, şu Кыргызстаныбызда дайым жакшылыктар болсун. Şu иштер баштаган иштери жакшылык иштери менен башталсын эми. Анан жигиттер, бул интернационал айыл. Дагы сөздү айта кетели, биякта акебиздин аты Ильяс акебизди намаз окуп аткан жеринен кармап пленге алып кетишкен. Ошондой болгон, баарыңыздар өздөрү айтышы боюнча ошон үчүн ушул үйдү тандадык. Биринчи үйүбүз ушул үйдөн башталсын. Амин. Sabır керек, сынбай турган, жакшы күн бар эле улай турган. Жиналсын деп адамзатты сыноолорду Кудай сунган. Жиналсын деп адамзатты сыноолорду Алла сунган. Бул сыноолор өтөт кетет.